Albatta bул мөөнөт өтүп кетти. Ал мындай эсептесек макулдук бергенбиз. Макул деп өзүм бергем. Макулдук кыскартууга. Буга чейин прокуратура эмне кылып жүрдү деген суроолор туюлат да. Катта Талдык айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы Кантөрө Жантөреев мыйзамсыз токтом чыгарып, айыл тургунуна жер тилке берип жиберген. Бул боюнча мамлекетке 395 000 сом зыян келтирилди деп кылмышы козголгон, бирок ал жоопкерчиликтен бошотулган. Кантөрө Жантөреев Жамила Байзакова аттуу жаранга токтом жасаткан деп айыпталат. Токтом 2017 жылдын апрель айында жасалган, бирок 2011 жылдын апрель айы көрсөтүлгөн. Жантөреев айыбын сотто да моюндаган. Күнөөңүздү, айыбыңызды мойнуңузга алган экенсиз. Ошол чынбы, чын эмеспи деп атам? Чын, мойнума алганмын. Мыйзамсыз эмес, ол просто жана токтом чыкканда катталбай калган. Катталбай, катчыда катталыш керек эле, ошол катталбай самоонный номер коюп алышкан өздөрү үчүн. Ошол күнөөсү. Кара Суу райондук сотунда прокуратура кылмышты кыскартууга каршы болгон эмес. Анын себебин кылмыштын мөөнөтү өткөндүгү менен түшүндүрүшөт. Кылмыш үчүн жазага тартуу мөөнөтү анча оор эмес учурда 3 жылды түзөт. Ал эми бул жагдайда арадан 6 жыл өткөн. Албетте бул мөөнөт өтүп кетти. Ал мындай эсептесек, ошол себептен соттун кароонун жыйынтыгы менен кылмыш иш баягы мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу кыскартылган. Бул кыскартылган кылмыш иш мыйзамдуу жана негиздүү деп эсептейбиз. Алмазбек Сабырбеков айыл өкмөттөргө пландуу текшерүүлөр жүргүзүлбөй калган дейт. Качан гана арыз түшкөндө каралышы мүмкүн. Мурда системада күн сайын барлыгы текшерилбейт да. Пландуу текшерүү жок. Арыздар менен текшерет толку. Жарандардын арыздары болсо, же мамлекет тараптан ушу жер талаш маселеси болсо, прокуратура аралашат. Кылмыштын мөөнөтү өткөндүгү үчүн жоопкерчиликтен кутулган жетекчилер жүздөп саналат. Юрист Кутман Медетбеков маселе кылмыштын мөөнөтүндө эмес дейт. Анын пикиринде текшерүү жүргүзүүчү органдар өз учурунда милдеттерин так аткарбагандыктан кылмыш жасагандар жазадан кутулуп калышын айтууда. Кызматка отурган адам, кызматына отурган учурдан баштап прокуратура иликтеш керек алардычы. Алардын чыгарган актыларын иликтеш керек. Мына ошол учурда баягы жерди сатып жиберген факты аныктала турган болсо, анда ал учурда бул адам кылмыш жоопкерчилигинен качып утула албайт болчу. Мисалы кылмыш жасаган адам, тагыраагы жерди саткан адам токтом чыгарып атканда, ошол токтом чыккандан кийин ага прокурорлук көзөмөл жүргүзүлгөн эмес да. Уже арадан бир нече жыл өткөндөн кийин анан ал жерде жер сатуу фактысы аныкталды, кылмыш жоопкерчилигине тартылыш керек дейт. Бирок эскирүү мөөнөтү өтүп кетти. Буга чейин прокуратура эмне кылып жүрдү деген суроолор туюлат да. Катта Талдык айыл өкмөтүндө жер тилке алууга арыз бергендердин саны 3000 чамалайт. Азыркы учурда айыл өкмөт мыйзамсыз берилип кеткен 36 сотук жер тилкени муниципалдык баланска кайтарып алганын айтып берди. Ал жеке менчикке сатылган. Берилген жерлер көптүгүн айтып, аларды толугу менен кайтарууга аракет болоорун билдирет. Нургелди Каныбек уулу, Алтымыш Жантемир уулу, Т-Медиа, Ош.